сабактын бул бөлүгүндө биз сандардын типтерин, түрлөрүн үйрөнөбүз. Мисалы буга чейин текст сөз түрүндөгү тамга менен жана сан деп эле бөлсөк, азыр эми бул жердеки сандык маанидеги математикалык маанидеги сандардын дагы бир канча түрлөрү болуп, биз ошолорду карайбыз. Ал үчүн бул жерде число деген число деген бөлүк болот. Биз ушул жерде карайбыз. Мисалы биринчиси общий формат. Формат эмне казым? Бул общий эле негизги бир мисалы бул жерде азыр общий болуп турат. А булардын числовой болуп турат. Эгерде биз мына общий болуп турганды числовой кылсак эмне болот? Сандардын бүтүн жана бөлүгү экиге айырмаланып калат. Бул жерде биздин максатыбыз бул жердеги сандарды кошуп кемитип, жылдарды кошуп кемитип, алардын үстүнө кандайдыр бир математикалык операцияларды жасоо болбогондуктан биздин максатыбыз жөн гана алардын классификациялоо, кайсы жылы канча болгонун белгилөө болгондуктан биз аларды числовой эмес, биз аларды общий кылуу деп атаганыбыз жакшы. Анткени биз буну аталыш максатында гана же бир группа максатында гана колдонуп атабыз. Бул жактагы маалыматтар числовой, бул бир математикалык мааниде, бул сандарды кошуп кемитип көбөйтсөк болот деген маанини түшүндүрөт. Ошондой эле биз бул жердеги сандарга башка түрдө өзгөртсөк болот. Мисалы денежный, акча. Мисалы бул жерде доллар болгондуктан автоматтык түрдө доллар кошулуп калды. Бирок экинчисине, мисалы экинчи саптагыларга биз бул жерден алдыга караган менен биз башка валюталарды дагы валюталык белгилерди алсак болот. Мисалы русский рубль. Кийинкиси мисалы биз фунт кылалы. Кийинкиси мисалы биз башка бир белгилерди тандасак болот. Ушинтип биз бул жердеги сандардын маанилерин же болбосо өлчөм бирдиктерин өзгөртсөк болот. Андан кийинки бөлүгү бул жерде числовой, денежный, финансовый деп турат. Бул финансовыйда деле көбүнчө ушундай немелерди өзгөртсөк болот, белгилерди. Андан кийин бул жерде процент турат. Процент, эгерде биз буну процентке ала турган болсок, бул бүтүн бөлүктү бул автоматтык түрдө көбүнчө 100гө көбөйтүп коет. Процент чыгат, бирок автоматтык түрдө бул жерде көбөйтүп коет. Бирок ал үчүн биз көбүнчө мисалы бул жерде бир процент деген белги кошсок, ал белгини мисалы кийинки өткөнгү жылдан бул жылга канча процент өзгөрүптүр десек, ушул жердеки маалыматтарды биз процент түрүндө жазабыз десек, бул жерден тандап туруп процентти басып алган экен. Азыр бул жерде маалымат жок, бирок эгер биз жазсак, аны проценттик түрдө жазат. Мисалы өткөн жылдан бул жылга 4% баа өзгөрдү, 5% өзгөрдү, 3% өзгөрдү, 8% өзгөрдү дей турган болсок, аны автоматтык түрдө процент менен жазабыз. Дагы буну кантип туураласак болот? Бул жерден басып, ушинтип форматын өзгөртүп алсак болот. Кийинкиси бул мындай формат с разделителем. То есть бул дегенде бул жерде бүтүн бөлүк менен, сандын бүтүн бөлүгү менен бөлчөк бөлүгүн бөлөт. Жана ошондой эле ушул эле жерде биз ушул мындай нерсени бассак болот. Мисалы тандадык, муну бассак, сандын бөлчөк бөлүгүнө, бүтүн бөлүгү эмес, бөлүнчөк бөлүгүндөгү бөлүмүн көбөйтүп атат. Аны биз тегерек десек болот. Тегерек десек, ал кайра жок болуп калат. Эгерде биз сандын бөлүм эмес, бөлүк жагынан мисалы көп санды кошо турган болсок, мисалы бул жерге жазайлы 9%. Мисалы бул жерге жазайын 8,1000 же 10.000ден 6.789 деген бир сан жаздым.
ушул санды мисалы биз бөлүк жагын ушинтип тегеректесек болот. Бул автоматтык түрдө математикадагы тегеректөө эрежеси менен ушинтип тегеректеп коет. Андан кийин дагы бир кошумчалаштырган нерсе бул жакта, бул жерде мисалы бул жыл деп турат. Ушул жылга биз мынтип бул 2015 жылдын 31 декабрына карата алынган маалымат. 31 декабрына карата алган маалымат. Биз бунун форматын бул жактан өзгөртсөк болот мисалы. Бул жакта длинный формат деп турат. Же болбосо бул деген бул жердеки маалыматты эле өзгөртүп койду. Эмне 12:00 же болбосо азыр биз ал үчүн туура маалымат жазсак болот. Мисалы 10 июль 12 среда 3-күн шаршемби 1915 деп. Бул жердеки эле маалыматты ушинтип бөлүп коюп атат. Бул жерде мисалы 2019 өзү автоматтык түрдө бөлүп койду. Бирок биз өзүбүз дата жазганда биз аны ошентип тандап алсак болот.